Кечээ 8-октябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда Кыргыз курамасы менен Тажикстан курамасынын ойуну кызуу өттү. Анда утуу да утулуу да болгон жок. Эсеп 2-2. Оба, мындай учурда унчукпай коюуга мүмкүн эмес эле. Анткени экинчи голду 94-мүнөттө улуттук курамдын жарым коргоочусу Антон Землянухин дарбазага 11 метрлик сокку тебүүдө киргизип, оюн эсептин өзгөрүүсү менен аяктады. Анда баарын башынан баяндасак. Эсиңиздерде болсо, кыргыз футболчулары 11-июнда Бангладеш менен беттешип 1-3 эсебинде жеңишке жетишкен. Футбол майрамы 16-июн күнү Бишкекте Кыргызстан курама командасынын Австралия курама командасы менен беттешүүсү уланып, бир топ башаламандыктар орун алган. Анда миңдеген көрмандар, чет элдик коноктор футболго кире алышпай, сыртта калышкан. Эл аралык футбол федерациясы Австралияга каршы оюндагы каталардан улам Кыргыз Республикасынын футбол федерациясын $28,000 айыпка жыккан. Өткөндөн сабак алган уюштуруучулар коомдук тартипти сакташ үчүн 3,5 миңден ашуун милиция кызматкерлери менен 1000ге жакын жоокердик көмөктөшүүгө чакырыптыр. Алар 3 жерден курчалган стадиондун тегерегин жылаан сойлогус кылып, эл кире турган аймактарды катуу көзөмөлгө алышыптыр. Ал эми дуалдардан эч ким ашып түшпөш үчүн стадиондун айрым бөлүктөрү 3,5 метрге чейин бийиктелип, темирлер менен курчалган экен. Аталган стадиондун оңдоп түзөө иштерине өкмөт 8 миллион сом бөлүп бергенин да айта кетпесек болбос. Ошондой эле футбол федерациясынын вице-президенти Асылбек Кадыралиев билдиргендей, Кыргызстан менен Тажикстан курамасынын оюнуна жалпысынан 18 миңге жакын билет чыгарылып, анын 30%га жакыны федерация өкүлдөрүнө, коноктор үчүн таратылган. Калган 13-14 миңи сатыкка коюлган. Бул рет билеттер 150 сомдон 700 сомго чейин сатылды. Кыргыз командасын сүрөгөнү келгендер оюн башталбай жатып, кыйкырык менен оюнчуларды колдоого алышты. Арасында чыныгы футбол күйөрмандарын көрүүгө болот. Алар оюндун башталышын чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Ошентип 10 футболчубуз ак түстөгү, дарбазачы сары түстөгү форма менен майданга чыга келишти. Ал эми Тажикстандын оюнчулары кызыл түстөгү форма менен майданга чыкса, дарбазачы көк түстөгү форма менен ойноду. Ошентип көрүүчүлөр ордуларын тапкычакты Тажикстандын дарбазасына биринчи гол кирип кетти. Голду команданын жарым коргоочусу Бахтияр Дүйшөбеков 8-мүнөттө киргизди. Эсеп ачылып, эл биздикилер дагы канча топ каршылаштарына киргизет экен деген ойго чөмүлүштү. Бирок биринчи оюнда мамлекетибиздин командасы активдүүлүк көрсөткөнү менен экинчи таймда тажик футболчулары эсепти теңеп, голду 64-мүнөттө Манучехир Жалилов киргизди. Оюн маалында кыргыз футболчусу Tego жаракат алып жерге жатып калды. Артында турган көрүүчүлөрдүн бири күйөө бала тур ойно дегичекте эле Тажикстандын командасы экинчи голун киргизип, алдыга чыгып кетти. Кыргызстан бул оюнда сөзсүз жеңиш керек, анткени алар Азияга дал ушул оюндан аркылуу жолдомо алмакчы. Экинчи таймдын жүрүшүндө улуттук курама артта калып баратса да, эсептин теңелишин күткөн күйөрмандар кыйкырык сүрөөн менен коштоп турушту. Бул учурда калыс кыргыз оюнчусуна карата эреже бузулганын белгилөө менен пенальти дайындады. Эми эмне болор экен деп Кудайга жалынган көрүүчүлөрдүн сураганы гол эле.
Ошентип кыргыз курамасы акыркы мүнөттө эсепти теңеди. Эсеп 2-2. Баарынан да кызыгы, Тажикстандын 11 футболчусу кыргыз футболчуларынын жана алардын 17 миңден ашуун көрүүчүлөрүнө каршы ойногондой эле болду. Баарынан мурун тең чыгууга кыргыз футболчуларына жан тартып, көп убакыттан бери даярданып келген көрөрмандар кыжалат болушту. Көрөрмандар Тажикстан менен кыргыз футболчуларынын беттеши аяктаса да, аларды үйлөрүнө узатуу үчүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун алдында хор менен ырдап, акыркы мүнөттөргө чейин тарабай турушту.